Жүрөк хирургиясы жана органдарды алмаштыруу илимий изилдөө институтунун өрттөнүшү тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы жеринен маалымат алды. Анда имараттын жана жабдыктардын абалын көрүп чыкты. Мындан улам өрттүн кесепеттерин тез арада жоюу жана келечекте өрт кырсыктарын алдын алуу максатында бир нече тапшырмаларды берди. Өрт чыккан учурда имаратта жалпысынан 104 адам болгон. Азыркы учурда жабыркагандарга тиешелүү медициналык жардам көрсөтүлүүдө. Адылбек Касмалиев алардын абалы менен таанышып, тез арада сакайтуу жана толук калыбына келтирүү үчүн зарыл болгон бардык каражаттар менен камсыз кылуу тапшырмасын берди. Кардиологиянын реанимациясына которгонбуз бүт пациенттерди. Ошол түнү реанимацияда 9 киши жаткан, 2 взрослый, 7 бала. Азыркы учурда реанимацияда 2 бала калды. Калган пациенттердин бардыгы кардиология институтунун башка отделенияларына которулган, алар стабилдүү. Башка больницага охраны материнства и детства институтуна дагы 19 балдар ата-энеси менен которулган, алардын акыбалы дагы стабилдүү. Кырсык катталган учурда өзгөчө кырдаалдар министрлиги ыкчам иш жүргүзгөн. Анда 6 өрт өчүрүү унаасы, 2 крандык техника жана жалпы 110 куткаруучу тартылган. Алар тилсиз жоо менен эле күрөшпөстөн имараттагы жарандарды башка ооруканага көчүрүшкөн. Азыркы кезде бу жерде жанакы өрттүн келип чыгуу себептери такталууда. Алдын ала маалымат боюнча ошо астыда жанакы электр щит приборлору бар экен. Анын жанында ошо жанакында болгон автономный иштей турган ошо жана батареялар бар экен. Алдын ала маалымат боюнча ошо жанакы приборлордун көптүгүнөн ошо жанакы зым булактары ошо ток немеде турган ошолор көтөрбөй, ошонун негизинен өрт чыккан деген алдынданча версия бар. Бирок азыр ошо центр судебный экспертизы алар болсо инструментальный ошондо болгон изилдөөлөр жүргүзүлүп атат. Анан алардын тыянагы менен так даана маалыматты кийинчерээк беребиз да. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев болгон трагедия социалдык мекемелердеги өрт коопсуздугун камсыз кылуудагы көйгөйлөрдү ачыкка чыгарганын, мындай көрүнүш эч качан кайталанбаш үчүн колдон келгендин баарын жасаш керектигин баса белгиледи. Ошондой эле институтту калыбына келтирүү жана жабыр тарткандарга жардам көрсөтүү үчүн зарыл финансылык каражаттарды бөлүү жөнүндө тапшырма берди. Телегайталиев, Мээринбек Жусупбек уулу, ЛТР, Бишкек.